билесин вешилкага? Ким билет вешилкага? Вешилкага ким билет? А сұрашса класска келесинби? Коомчулуктун көңүлүн буруп жаткан бул тасма учурда социалдык тармак аркылуу желдей тарап аркандай кептер айтылууда. Видеодо байкалгандай окуучу мектепке күчүк алып келгендиги үчүн мугалим тарабынан кагуу угуп, жада калса баланы мектептен чыгарып салуу керектиги да айтылып жатат. Окуучу мындай кадамга класста бирге окуган достору суранганын билдирип, кайра кайталанбасын да бир нече ирет айткан. Анын бул кылыгы үчүн окуяны видеого түшүрүп жаткан мугалим да катуу жемелеп жатканын угууга болот. Ал эми окутуучулардын балага карата жасаган мамилеси орой деп бааланып, социалдык тармак колдонуучулар тарабынан сын пикирлер айтылууда. Мугалимдики абдан туура эмес. Башка өлкөлөрдө баланы колдоп, күчүк менен бир аз ойноп, жаныбарларга аяр мамилени үйрөтүп, сыртка кое беришмек. Бизде тилекке каршы. Каражаным эй аны дагы пакетке салып илип койгонун, анысы дагы үн чыгарбай илинип турганын. Көз жакшы жагын көрүш керек. Ошол күчүк менен дүйнө таанымын өтүп, балдарга жагымдуу маанай тартуулап койсо болмок. Балдар мугалимге критический ситуация түзүп беришти. Андан чыгуу педагогтун ишмердүүлүгү. Мен төмөн деген баа бермекмен. Педагог креативдүү болуш керек. Окуучу кезде баарында эле болсо керек. Окуучу менен окуучу мамилелешкиси келет. Ошонун эле бирөөсү болгондой. Мисалы, бир окуучунун үйүндө ашыкча күчүк болушу мүмкүн. Мектепке ала кел. Мен үйгө ала барып багам деши мүмкүн. Алып келген, кайда коюшун билбей илгичке илип койгон. Бош койсо качып кетмек. Болгону туура түшүндүрүү жетишсиз болуп жаткандай эле туюлуп жатат. Муну соткага тартып, ашкере кылуу коомчулукка көрсөтүү болбой калат. Эки бала аркылуу тазалык мамилеси, жаныбарларга мамилени, достукту түшүндүрүү кажет. Эми бул окуучулар өмүр бою күчүктү көрсө, бул окуяны унутпайт. Sen жетекчилерге башын ишин керек. Не тоготпойсуң мектепке? Мектептин ишине эмне алып келесиң? Сумка чите алып келесиң шундан көрө. Аталган окуя 2023 жылдын 13 февралында Баткен облусунун Кадамжай районундагы Айтматов атындагы номер 5 гимназия мектебинде 2 сменанын 1 сабагында болгон. Бул боюнча маалыматты Билим берүү жана илим министри тактоого алып, бүгүнкү күндө аларга карата чара көрүлгөнүн маалымдады. Анда айтылгандай, тасмадагы балдар 4-класстын окуучулары. Ал эми видеодогу көрүнүшкө жол бергени үчүн аталган мектептин директоруна жана соц педагогуна эскертүү. Ал эми видеону тарткан мугалимге жана окуучуга орой мамиле мугалимге катуу эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрү маалымдалды. Бала дагы кечирим сурап, анан мындайча айтканда колун жуудуруп кайра класска киргизген. Анан натыйжада ошол мындай окуялар кайталанбасын, балдарыңыздарды мындай жакшылап караңыздар, эскертип коюңуздар, күчүктөрдү алып келбесин деп ата-энелердин группасына жиберилет бул видео. Андан ары интернет баракчаларына бир блогер аркылуу таркап кетет. Охрана деп атышат, бул коопсуздук кызматкери, бирок кандай эмес болуп чыкты. Бул ошол аскерге чейинки даярдык сабагын берген мугалим өзүнүн сабагынан чыгып бараткан учурда камерага түшүп калган. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү тарабынан Айтматов атындагы мектептин директоруна жана соц педагогуна эскертүүлөр берилип, ал эми ошол башталгыч класстын мугалими Зарамова Анарага педагогикалык этиканы сактабагандыгы боюнча сөгүш жарыяланган. Жогорудагыдай окуя сындуулар буга чейин да катталып, социалдык тармактарда талкууга жем таштаганы маалым. Мындан улам учурдун талабына ылайык бир катар мыйзам ченемдүү нормалар тийиштүү кызмат тарабынан эскертилип келгени да белгилүү. Жалпылап айтканда, азыр мугалимдердин окуучуларга болгон мамилеси өзгөчө болуусу абзел. Мектеп окуучуларынын психологиясы жылдап өзгөрүп жаткан кырдаалда эскиче методдор колдонулбашы керек деп белгиленет. Мурда окутуунун объектиси мугалим болсо, негизинен азыр окутуунун негизги объектиси окуучу болуп калган. Ошол окуучуга болгон талантыңды көргөз, болгон сыйыңды, урматыңды көргөз. Ошондо ал сенин билимиңди кабыл ала баштайт. Эгерде жана айтып кагып согуп отурса, бала ал кишиден билим албай калат эми. Коркуп үркүп калат да. Балдарды коркуп үркүтүү бул педагогикада эбак эле четке кагылган. Эске салсак, мугалим менен окуучу ортосундагы мындай көрүнүштөр жогорку кеңештин трибунасына чейин жаңырып, билим берүү тармагындагы бир катар көйгөйлөр көтөрүлгөн. Ошондой эле укук бузуулар кодекс аркылуу жазаларды киргизүү сунушталган. Ишти кароо, айып чараларын колдонуу ички иштер органдарына жөнөтүлөрү айтылган эле. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек.